Именно рак менен ооруган айымдар буту шишийт, колу шишийт. Бир эле кичинекей бөтөлкөсү жана ампицилинде бөтөлкө 80 000 сомдой турат. Бул оорунун өзү операциясы жок, уколу жок. Оң төшүмдү алдырган. Эч кандай спонсор жок, спонсор таап издеп эчтеке кылган жокпуз. Ошо сосуддар баягы нагрузка бергенден мындай шишип кетет да колчу. Баягы бияктагы шишиктерди бияка чыгарыш үчүн бул өзүнчө бир илим изилдөө. Рак молочной железы деп ошо эмчекти алып, анан ошондой эле жана колтуктагы бездерди алып салды да. Бул эми хронический оору экен, бүтүндөй жок кылбайт, бирок ошо баса албай жатып калган абалдан жакшы деңгээлге жетип калат экен да. Лимфодема бул айымдар арасында азыркы тапта абдан өрчүп жаткан оорулардын бири катары болуп эсептелинет. Азыркы тапта Кыргызстанда жабыркаган айымдардын көптүгү бул албетте ар бирибизди капа кылбай койбойт. Бирок бүгүнкү күндө өлкөбүздө ушул тараптагы мыкты адистердин жоктугуна байланыштуу кылгыякчы Гүлнара Сыдыкбекова чет өлкөдөн атайын мыкты дарыгерлерди чакырып конференция уюштуруп жаткан учуру. Лимфодема туаса же пайда болгон оору. Лимфодема ракты дарылоодон кийинки учурларда пайда болот. Бул кыйынчылыктар менен күрөшүү үчүн кыйла натыйжалуу дарылоо ыкмаларын издөөгө түрткү берет. Адатта бул ооруга чалдыккандардын көпчүлүгүнүн денесинин бир бөлүгүндө шишик пайда болуп, буту же колу көп жабыркайт. И вот когда эта стадия уже начинается, контракция называется, да, или гипертрофия мышечной стенки, обратно она тоненькой уже не будет, именно поэтому это заболевание хроническое. То есть как только начались гистологические структурные изменения в стенке сосуда, они обратному развитию не подлежат. И, конечно, в этой стадии лимфатический сосуд, он уже не функциональный, он уже ничего протолкнуть не может. Мало того, что ему некуда, так уже и он не работает. А если какая-то мышца долго не работает, с ней что происходит? Склероз. Эске салсак аты жаман рак илдетине кабылып, бирок бүгүнкү күндө аны жеңип, дагы да болсо чыгармачылыкта кызуу эмгектенип жаткан Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Маданияттын мыкты кызматкери, кыякчы, комузчу, ооз комузчу Гүлнара Сыдыкбекова дагы рак оорусунан кийин дал ушул илдет менен алышып, оор күндөрдү башынан өткөргөн. Рак оорусу менен ушу 11-жылдан бери жабыркайм. Меники 4-чү стадия рак молочной железы. Ошондо мен 20-жылы операция болдум. Операция абдан жакшы болду. Операция абдан жакшы болуп, баягы дүйнөлүк коронавирус деген ооруга байланыштуу мен ноябрь айында эле операциядан кийин эле коронавирус болуп, онкологиянын красный зонасына жатып калдым. Ошол жерде реанимацияда жатып, анан колум көтөрүлбөй калды. Ошол жерде эле бул жакка суу толуп, ошо күнүгө суу алдырып аттым. Ошондон кийин эле кыйынчылыкты жарата баштады. Ошондо эле мен чыйрыгып калып, үшүп калып, төшүмдө перевязкам бар эле, ошо менен реанимацияда бир жума жатып калып, абдан кыйынчылыктарды жаратты. Ошондон кийин мен лимфодема 2-чи стадия деген ооруга чалдыктым. Мен өзүм кыякчы болгондуктан ушу колум шишигени, баягы өзүм операция болуп 4-чү стадия болгонум мен үчүн баягы 2-чи очередте болуп эле, 1-чи очередте баягы колумдун шишигени чоң орчундуу бир өзүмдүн ички дүйнөмдөгү орчундуу бир чоң маселе болду. Ошон үчүн мен Казан шаарына барып, былтыр ушу апрель айында барып, дарыланганы барып, көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүм. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө лимфодема боюнча мыкты адистердин жок болгонуна байланыштуу Гүлнара Сыдыкбекова чет өлкөдөн өз кесибин мыкты билген адистерди чакырып, лимфодема оорусу менен алышып келе жаткан бейтаптарга конференция уюштурду. Лимфологдор биздин Кыргызстанда лимфолог жана лимфология деген специалисттер жок болгондуктан биз баягы жабыркагандар, ушу именно рак менен ооруган айымдар буту шишийт, колу шишийт, ошонун баары Россия өлкөсүнө барып дарыланып келишет. Ана мен Казан шаарына ушу Кыргызстандан биринчи пациент болуп, мен Казан шаарына барып, ушундай узак мөөнөттө чоң запкыларды көрүп келдим. Ошондуктан ушу Александра Вадимовна Ровная жана Андреа булар бүгүн Мальта шаарынан учуп келишти.
өзүбүз ошо Александра Вадимовнанын пациенткасыбыз, биз көрүнүп атабыз. Жана ошондой эле Ольга Васильевна деген пациентка, ал дагы ошо жабыркаган, колу шишиген айым. Ошо Ольга Васильевна экөөбүз ошо эч кандай спонсор жок, спонсор таап, издеп эчтеке кылган жокпуз. Бардык каражаттардын бардыгын экөөбүз көтөрүп, гостиницанын акчасын дагы өзүбүз көтөрүп, бардык ушу уюштуруучулардын баарын өзүбүз уюштуруп, ушундай биздин жеке эле рак оору менен ооруган айымдардын, колу шишиген айымдар үчүн дагы бир жакшы өбөлгө көрсөттүк. Жана ошондой эле биздин кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга ушу жабыркаган, колу шишиген, буту шишиген айымдарга ушу биринчи жолу бир жаңылык киргизип турабыз бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, мындан кийин ушу жакшы биздин Кыргызстанда жакшы ушундай врачтар болсо экен деп ойлойбуз, келсе экен деп ойлойбуз. Ушу Индира Орозобаевна Кудайбергенова, ректор медицинской академия, ушу эжекебиз азыр бир жигитти даярдап атат. Жайындасы ушу Россияга барып, именно ушу лимфодема, колдун шишигинин окуусун окутуп келип, ушу Кыргызстанга биз ушу лимфолог деген специалисттин ушу баягы докторду даярдап жатабыз. Бул оорунун өзү операциясы жок, уколу жок, эч кандай. Муну деген массаж кылат. Бизге, конечно, рак оорусунда массаж кылган болбойт. Өзүнүн баягы лимфатический эме сосуддарды ача турган акырын сылап жасайт. Анан бандажирование деп коет. Бандажирование дагы аябай бир татаал жазылат. Ювелирный работа, баягы художниктер отуруп алып краска берет го. Муну мындай тартсам ачык чыгат, мындай чыксам ушундай цветти мен бере алам деген сыяктуу. Алар дагы изилдөөчү болуп, ушул прокладкаларды коюп, баягы буяктагы шишиктерди буякка чыгарыш үчүн бул өзүнчө бир илим изилдөө. Бул абдан татаал оору лимфодема деген. Ушундай көп кыйынчылыктарды башыман өткөрүп, көп ушундай кыйын убакытты көргөнүм үчүн мен дагы ушу бизде группалар бар. Курдаш, ушу Эргене, общественный фонд, жашоо үчүн бирге деген группаларыбыз бар. Ошолордо кыздар бар, анан ошолордун көйгөйлөрү көбүнчө ушу колдору шишип, буттары шишиген кыздар бар. Анан ошолордун көйгөйүн ойлоп, мен башыман кандай кыйынчылыктарды өткөрүп келдим. Керек болсо бизде кыздар баягы химия ала албай, каражаты жетишпей, ушундай көп кыздар бар биздин группада. Ошолор кыйналбасын деп, анан ушу Александра Вадимовна ушу эмеден Мальтадан бүгүн эртең менен саат 4-тө учуп келди. Анан өзү Казакстанга дагы эртең учуп кетет. Анан биз сүйлөшүп, ушу Ольга Васильевна экөөбүз сүйлөшүп, демилге көтөрүп, бизге Кыргызстанга келип бериңиз. Бизде деген ушундай жабыркоочулар аябай көп. Бизге ушундай жардамыңызды бериңиз, колдорун көрүп бериңиз. Бул эми өтө көп кыйынчылыктар жаратат. Бул колгапты жөлүнө кийип жүргөн мындай көрүнүш болгону менен бул ар бир палецти мындай жерлеринен сантиметр, миллиметрге салып өлчөп, анан кээки колдор мындай болуп шишип кеткендерге лечение кылыш керекпи, кылбаш керекпи, ошолор баары айтылат. Анан бул перчаткалар өзү баягы лечение кылып баягы шишиктерди кетиргенден кийин бул перчаткалар дагы бир 40 000, 50 000 рубль турат. Муну болсо биз Германияга заказ берип, кайра келгенден кийин кийип көрүп, эгерде бул перчатка менен рукавник чоң келип калса, бул лимфодема деген ооруну дарылабайт. А эгерде кичик келип кысып калса, бул лимфодема деген баягы бул жерде суу толгон киселге окшогон бир коюу нерсе болот. Ошол эки шишиктерди баягы кыскан бул рукавник менен перчатка алып барып туруп бир жерге шишикти тыгып таштайт. Андан да бул чоң маселе болуп, чоң ооруларды жаратат да. Бул жыйналышка келгендердин көпчүлүгү рак илдетине кабылып, бир көкүрөгүн алдырып, же болбосо буту шишип баса албай калган айымдар толуктады. Химиядан чыкканыма 2 күн болду. Операцияны 8 январдын 4-түндө болгом. Рак молочной железы деп ошо эмчекти алып, анан ошондой эле жана колтуктагы уйку бездерди алып салды да. Лопаточный жана могу эмеде акырекидеги бездер алынды. Анан азыркы бүгүнкү өтүп аткан конференция бизге абдан чоң бир жардам болуп атат да. Себеби биздин Кыргызстанда лимфологдор жок экен. Такыр мурда билбептирмин, башыма келгенде билип атам. Жана ошондой эле бул кечени ушундай конференцияны уюштурган чоң эмгеги бул Гүлнара Сыдыкбекова, биздин
Кыргыз Республиканын даңк медалинин ээси ушул оору өзүнүн башынан өткөндө дагы катуу 4-нчү стадия болуп өткөн, колу да шишип, жана лимфодема деген оору менен ооруп, Казанга чейин барып дарыланып келген, каражат таапчы. А биздин Кыргызстанда канча айымдар каражат таба албай, керек болсо онкологиядан дагы дарыланганга канча акча таба албай жүргөндөр бар. Бирок биздин азыркы убакта онкологияда чынында дарыланыш жеңил болуп калды. Көп тендер менен алынып, көп кымбат-кымбаттар, мисалы өзүм деле айтсам, мен абдан кымбаттар химия алып жатам. Бир эле кичинекей бөтөлкөсү, жана ампицилиндей бөтөлкө 80 000 сомдой турат экен. Мен ошону мага бекер алып атам, мен алтын алдым мисалы. Өзүмдүн каражатым кеткен жок. Рахмат биздин онкологияга. Жана ошондой эле ага кошумча химия алам. Анан биз лимфоблоктор издеп, мисалы, Россия бара албайт элек да. Чоң рахмат ушул уюштуруучуларга. Урматтуу көрөрман, бул конференциядан биз өзүбүздүн каарманыбыз Шайыр эжекебизди дагы жолуктуруп калдык. Эжекебиз буга чейин жалпы элдин жардамына муктаж болуп, кайрылуу жасаган болчу. Азыркы учурда эжекебиздин өзүн басып жүргөнүн көрүп сүйүнүп жаткан учурубуз. Эжеке, ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Алдын ала ушу жалпы кыргыз элиме таазим. Ушу элимдин аркасынан ушу баягы ооруп жаткан жерден леченияга барып дарыланып келдим Москвага. Азыр октябрь айында келгем. Келгенден кийин бир айдан кийин жумушка чыгып иштеп баштадым. Өзүм жумушумда иштеп атам, массажда. Жакшы баары. Анан ошол эми 6 ай өткөндөн кийин кайра шишик пайда болуп, ошо компрессионный чулки менен жүрүп аткам. Ал ошол баягы шишик пайда болуп аткандан ушул жакта ушундай конференция өтүп атат деп, ошо Москвадан келген врач экен деп келгем да. Көрсө буну уюштуруп аткан ошо бизде Кыргызстанда Гүлнара Сыдыкбекова эжебиздин демилгеси менен ушундай чоң эмгек кылып аткан экен. Ушул эжеге терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Кыргызстанда ушундай лимфодема менен ооругандар абдан көп экен. Мен ошо видеого чыккандан кийин азыр ошо көп адамдар менен таанышып, азыр мен айткан боюнча алар да барып леченияга кетишти да, Москвага. Ал ошол именно Кыргызстанда ушул жогуна байланыштуу ушуну лимфологду бияка окуганга аракет кылып ушундай иштерди кылып атышыптыр да. Ошого терең ыраазычылык айтып кетет элем. Айжымол, азыр буттун шишигенин бүтүндөй жок кылуу мүмкүнчүлүгү бар бекен же жалаң ушул чүлкү менен жүрүш керек бекен? Бул эми хронический оору экен, бүтүндөй жок кылбайт, бирок ошо баса албай жатып калган абалдан жакшы деңгээлге жетип калат экен да. Толук жок болуп кетпейт экен, бирок ошол чулкини кийип жүргөндө поддерживающий болот экен. Шишикти кайра таркап кетпеш үчүн ошондой кармап турат экен. Аны кийип туруш керек. Чулкинин баасы канча сом эже? 195 000. Германиядан заказ берип алдык. 195 000 рубль. Ошон үчүн мен башыма көп кыйынчылыктарды өткөрүп, баягы биздин айымдарды көрүп, кыйналып аткан айымдарды көрүп, ушундай кыйналгандыгы үчүн ошо Александра Вадимовна жана Андрея менен сүйлөшүп, биз ошо Ольга Васильевна экөөбүз уюштуруп,
Ошентип анан бүгүнкү күндө мына онкологиянын жааматына терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушу конференционный залды сурап кирсем, сизди колдойбуз, ушундай Кыргызстанда болбогон иш-чараны сиз конференция өткөрүп жатасыз. Бул биздин Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат деп, ушу онкологиянын жааматы замдиректор жана маммологический центр Кудайбергенова Индира Орозобаевна колдоп, баарысы колдоп, ушу жерде ушундай жакшынакай чоң конференция өтүп жатат. Ушу лимфодема деген аябай татаал эле оору да. Буга деген көп аялдар чалдыккан. Лимфодемага мен Кудай сактасын, но мен флебит болгом да. Тоже ушул оорунун бир түрү, ошо сосудтар баягы нагрузка бергенден мындай шишип кетет да, колчу. Толук жашым 53-тө. Ушул оорусуна 20-жылы чалдыккам, 2 операция өттүм. Оң төшүмдү алдыргам. Анан так как у меня гормонозависимый рак болгон үчүн женский органдарымды алдыргам да. Анан ушу Гүлнара эже менен уже канча жылдан бери биз таанышпыз. Бул эменин баарын уюштуруп атат, себеби бул биздин ушуга чалдыккан аялдар толтурат да. Ушу кайрылып кетет элем, ушу Министерство здравоохраненияга, жалпы биздин ушу өкмөткө ушу лимфологдорду окутса жакшы болот эле да. Лимфологдор да бул жайды айтып, себеби бул Гүлнара эже кылып аткан иш абдан аябай чоң эме кылып атат. Жалпы биздин ушу онкология менен ооруган аялдар эмес, жалпы Кыргыз элине да. Жогоруда айтып болдуңузбу, буга айрыкча айымдар көбүрөөк жабыркайт депчи. Мен да маалыматтарды изеп көрсөм, айрыкча айымдар көбүрөөк чалдыгып, анан көбүрөөк рак илдети менен дагы алышып жүргөндөр айымдар экен. Мунун башкы себеби эмне деп ойлойсуз эже? Мүмкүн айымдар өзүнө көбүрөөк убакыт ажыратпагандыгынын себебинен ушул пайда болот. Себеби кээ бир аялдар деле көп нагрузка бербей өзүн караганда деле эми ар кандай эмелер бар да. Кандай айтсам, причиналар менен буга чалдыгып калат да. Негизи суукка эме кылбашыбыз керек да. Колду ошо биз ошо төшөбүз алынган жакты вообще эле колдорубузду сууга салып нагрузка бербеш керек да. Оор нерсе ограничение бар. Биз 1-3 килограммдан ашыкча көтөргөн болбойт да. Анан аял заты эми биз баягы кичине жакшы болуп баш көтөргөндөн эле болбой эле үй окатын нагрузка бере берет экенбиз, пакет көтөрүп, оор эмелерди көтөрүп, өзүбүз нагрузка келтирип алабыз да. Ошондуктан биз алдын ала айтып, ушул передачаны ушу Гүлнара эже жакшы уюштуруптур. Ошо лимфологдорду чакырып келип, абдан ыраазымын. Жалпы эле аялдарга, жалпы эле ушу Кыргыз эли, негизи эле Кыргызстан боюнча бул жакшы эме да, организованность болуптур да. Бүгүнкү конференциядан ар бир айым өзүнө жакшы бир маалыматтарды ала алды деген ойдобуз. Айымдар бир гана бала, оокат, турмуш деп гана жүрө бербестен өзүбүзгө дагы бир аз убакыт бөлгөндө үйрөнөлү. Эч качан эч ким оорубасын. Ар бириңизге ден соолук. Бул Соло ТВ YouTube каналы.